Айыл чарбада жашылча жемиштерди өстүрүү жана аны кайра иштетүү, өнүмдү даяр кылып чыгаруу, аны менен гана чектелип калбай, экспорттоо бул үзгүлтүксүз иш. Мындай бири-бирин улаган процессти түзүү агро өнөр жайда көп жылдардан бери жанданбай келе жаткан көрүнүш эле. Кайра иштетүү оңой эмес. Бул деген ошол чийки затты өстүрүүдө өтө көп кыйынчылыктар бар. Суун кээде жетишпегендиги, ошол эле убакта адамдын колу жетпеген убактар бар. Негизи эле дыйканчылык өзү кыйын. Ал эми ошол дыйканчылыктын негизинде кайра иштетүү заводду салуу бул андан да татаалыраак. Биздин тажрыйбабыз боюнча Кыргызстан айыл чарбасынын ушул кайра иштетүү ишканалары, биз аларды агрегатор деп коебуз, агрегаторлор тартып чыгат. Учурдун талабына ылайык кылып, көп функционалдуу кайра иштетүүчү заводдун Кыргызстанда жаңы технологиялар менен ачылып жаткандыгы айыл чарба өндүрүүчүлөргө жаңы мүмкүнчүлүк тартуулайт. Өндүрүш сатуусуз болбосо, бул банкротствого алып келет да. Биринчи кезекте биз сатуу жөнүндө ойлонушубуз керек. Анан ушундай учурларда мындай өзүнүн бир күчтүү брендтерин түзүп, мына биякта мисалы үчүн Байелим компаниянын немеси бренд менен түзүлүп сатылып атат. Бул өтө жакшы нерсе. Анан консервация болгон, кайра ошо иштетилип аткандын дагы эмнеси жакшы. Бул бузулуп кетпейт, тез бузулбайт да. Демек, сатууга да көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болот. Москва районундагы Байелим компания жоопкерчилиги чектелген коомунун заводунун ачылышына өлкө башчысы Садыр Жапаров да катышып, анын иштөөсү экономиканын өнүгүшүнө салым кошоорун белгиледи. Урматтуу мекендештер, биз кайра иштетүү өнөр жай тармагына абдан чоң көңүл буруп, ар тараптан колдоо алабыз. Себеби кайра иштетүү өнөр жай тармагы өлкөнүн агро өнөр жай комплексинин локомотиви. Жылдан жылга өсүү жолунда бараткан бул тармактын келечеги кең. Мына ушундай темпти эске алуу менен ушул жылдын июль айында 2040 жылга чейин тамак аш жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү көлөмүн 50%га чыгаруу, ал эми 2030 жылга чейин экспорт көлөмүн 2 эсеге көтөрүү тапшырмасы коюлган жарлык кабыл алганмын. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү учурунда биз көптөгөн салыктардан бошотулган, бул кошумча салыгы, киреше салыгы, анан кийин дагы бөлөк салыктардан, андан тышкары мамлекеттик өнүктүрүү банкынан дагы каржылоо көрсөтүлгөн, өлкөттүк кредит берилип, ошонун негизинде иш алып барылып жатат. Заводдун жалпы аянты 4 гектарды ээлейт. Ага салынган инвестициянын көлөмү 410 миллион сомду түзөт. Даярдалган өнүмдөрдүн 70% эл аралык рынокко экспорттолот. Айыл чарба техникаларын алып келдик. Андан сырткары Кыргызстанда эң чоң тамчылатып сугаруу системасын биз куруп, ошол 9000 куб суу бата турган ошондой бассейн курдук. Андан сырткары бир 100 гектарды сугара турган ошол сугаруучу системаларын киргиздик. Азыркы убакта ошол бардык этаптарды биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек болчу үчүн ошого жооп берген жана баш ийген системалардын бардыгын ошо акыркы заманбап методикалар менен ошо киргиздик да. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу анда күнүнө 500 тоннага чейин жашылча жемиштер кайра иштетилет. Өнүмдүн жогорку сапаты жана коопсуздугу камсыздала турган шарт түзүлгөн. Жашылча жана жемиштерди иштетүүчү завод өзүңүздөр көргөндөй иштеп баштады. Бул завод эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылган. Бул жактагы өнүмдөр 500 тоннага чейин чыгарылат. Ал эми сиздер көрүп тургандай бардык жабдуулары заманбап жана ошол менен бирге жумушчу орундарды да камсыз кыла алат. Айыл чарбада дегеле ишкерликте айымдардын тоодой ишти талыкпай жасап, ийгиликтерге жетиши жаңы иштерди баштап жаткандар үчүн үлгү болот. Керимбек Шопов, Зурака Кайназаров апаларыбыздын деле чоң ийгиликтерди жаратканын биз бала кезинен окуп билгенбиз. Азыр ошолордун жолун улатып дагы ушул эркектер менен тең тайлаша ушундай өлкөбүз үчүн бир эгесиз чоң жумуш колдон келерин Резкүл айында бир жолу далилдеп отурат да. Агро өнөр жайдагы бүгүнкү жетишкендиктердин бири кайра иштетүүдөгү чыгарылып жаткан өнүмдөрү бренд болуп башка өлкөлөргө экспорттолушу. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев,
УТРК Чүй, Москва району.